айылда андай мүмкүнчүлүктөр жок, орт келатат деп 1 жыл же 2 жыл калганда кичине паника башталат ичиңде. Анан бирок кантип даярданышты, эмне кылышты билбейсиң. Таш ыргытсаң эле орто курстун башына келет. Орто курстар аябай көп. Интернетте деле, Инстаграмда деле. Эми айылда түшүк көп, жумуш көп. Окууга даярдандан сырткары сен жумуш көп жасайсың. Айылда күйгө бересиз, айылда калып каласың деп коркутучу. Чындап эле коркунучтуу болчу. Ай, жок, калабайм деген ойда. 1 ай жашап, 2 ай жашап, курстарга акча төлөп окуп келүү мүмкүнчүлүк көбүндө жок. Информацияны туура алып, туура анализдеп, анан колдонуу эң маанилүүсү болот. Ушул медиа сабаттуулукту колдонбосок, көп нерсени жоготуп алышыбыз мүмкүн. Саламатсыздар, бул Үчтеки толбору. Сиздер менен бүгүн Үчтеки толборунда биз өзгөчө подкастты уюштурууну туура көрдүк. Анткени биздин социалдык тармактарыбызга жазган каттардын баарын окусак, көпчүлүк учурда досторубуз жалпы республикалык тестилөөгө даярдануу боюнча, кесип тандоо боюнча, студенттик күндөрдөгү атайын өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүү боюнча атайын подкасттарды, материалдарды күткөн. Ошондуктан биздер үчүн атайын подкаст уюштуруп, өзгөчө конокторду чакырып отурабыз. Бүгүнкү биздин алгачкы подкастыбыздын коногу Малика Мукаммедкалиева. Малика, өзүңүз тууралуу алгач айтып берсеңиз, өзүңүз. Рахмат. Салам баарыңарга. Мен атым Малика. Мен Idea Борбордук Азия уюмунда координатор болуп иштейм. Өзүм аутсаны жана Жаңы Мун академиясын аяктаганмын. Жана Нарын шаарынын Ат Баш районунун Ат Баш айылынан болом. Ошол жерде мектепти бүтүп өртүн бергенмин. Да. Нарында мектепти бүткөн кандай? Нарындагы мектеп кандай? Балалык кез, окуучулук кез кандай өткөн сизде? Суук. Ооба, билбейм, азыр Нарынга барып калганда анча суук сезилбейт, кар жок, бирок балалыгымды эстесем өтө көп кар, ошону эстейм. Жана кадимкидей эле мектеп, кадимкидей класстар, кадимкидей эле окуу. ОРТга даярдоо боюнча айтсам, кыйыныраак эле болгон. Анткени айылда курстар жок азыркыдай. Бишкекте курстар же болбосо шаарларда курстар көп го, айылда андай мүмкүнчүлүктөр жок. ОРТ келатат деп 1 жыл же 2 жыл калганда кичине паника башталат ичиңде. Анан бирок кантип даярданышты, эмне кылышты билбейсиң. Мектепте гана даярдык да. Жакшы. Алгач эле суроо. Канча бала алгансыз? Жапсам бул бардык көрөрмандарга деле кызыктуу суроо болсо керек, анткени жалпы республикалык тестилөөгө жакын калган элдин баарынан сурап баштайбыз го. Канча бала алдың эле сен депчи? Ооба. 187 бала алганмын. Өтө көп деп ойлобоймун азыр, бирок мектепти өзүм бүткөн убакытта абдан көп алдым деген ой болгон өзүмдө. Анткени мен 150дөн көп, же болбосо 140тан көп балл алам деп ишенген эмесмин. Биринчиден, экинчиден пороговый балды алсам эле болду деген даярдык болгон. Да, бул негизги балл, Ооба, негизги. Кошумча тесттер канча болгон? Кошумча тесттер точно эсимде жок, бирок математика бергенмин, история жана англис тилин бергенмин. Англис тили 140 болсо керек эле, математика менен тарых 85 экөөдө. Да. Эң жакшы 180ден ашуун балл менин оюмча жакшы көрүнүш болсо керек, анткени мен деле 180ге жетпеген балл алганмын. Ошол. Ал эми бүгүн болсо биз ошол балды кантип алдык, кантип даярдануу керек, сиздердин тажрыйбаңыздарда кандай даярдангансыздар, эмне деген кийинчерээк ОРТны бүткөндөн кийин дагы ойлонуп каласың го, ОРТны монтип тапшырыш керек болчу экен, оказывается депчи, иштеп, башка жактардан тажрыйба алгандан кийин бүгүн ошол жалпы тажрыйбалар боюнча, жаштарга кантип даярдануусу керек боюнча ошол тууралуу сүйлөшүүнү туура көрдүк ал боюнча. Анан келиңиз башынан эле баштайлы. ОРТга сиздерди алгач мектеп кантип даярдап баштаган? Кантип даярданып баштагансыз негизинен? Мектепте 9-10 класстан баштап кичинеден даярдык башталат, бирок мектепте мындай айтуу бар эле да. 9 класстагы экзамендерди бересиң, 10 класста эс аласың, 11 класста даярданасың деп. Эстеп көрсөм, биз 10 класста чындап эле эс алганбыз да. Окуучу кезибизде эстеп калалы деп, отуруштар көп болгон. Окууда анчалык көп аракет кылган эмеспиз да. Азыр болсо ойлоп көрсөм, жалгыз гана 11 класста даярдануу эмес,
жада калса 9-класстан баштап окуп баштап даярданып башташ керек экендигин түшүндүм да ошол мектепти бүткөндөн бери. Мектепте даярдык кадимкидей эле болгон. Орус тили сабагында, кыргыз тил сабагында же болбосо математика сабагында ОРТ былтыркы ОРТ тесттерди примерлерин чечип ошондо окуучубуз. Андан сырткары кандайдыр бир курстар деле болгон эмес. Кээ бир мугалимдер мектепте дополнительно сабактарды өтүшчү, ага төлөп туруп барсаң болот эле. Мен баарынан көп кылганым ошол дополнительный сабактарга барып кыргыз тилин, анан математика окугам дополнительный, орус тил, кыргыз тил. Да. Менде мындай суроо жаралды да. Анткени эгерде курстар жок болсо кантип даярданмак элеңиз? Күнүмдүк турмуштун өзүндө эле жалпы республикалык тестөөлөргө кантип даярданса болот? Балким көбүнчөсү менен макул болушат. Сен айылда төрөлгөндөн кийин, айылда мектепте окугандан кийин сенден атайын эле катуу даярданып 2-3 жылдан бери окубасаң анчалык көп балл күтүшпөйт. Анткени билбейм, мага сезиле берет, айылдагы окуучулардын ОРТ балдары дайыма шаардыктардан азыраак болот дегендейчи. Айылдан деле кызыл золотой сертификат алып ОРТны аябай 230дан ашырып жеткендер аябай аз болот. Мисалы Ат баш айылы боюнча, району боюнча 5 айылдан бар да, бирөө өтүп калса аны Ат баш району толук угат. Ал чоң новость болот, жаңылык болот. Балким ошондуктан көбүнчөсү өзүнө ишене бербейт, же болбосо болот эми мүмкүнчүлүктөр ар биринде ар башкача. Кээ бирлеринде мүмкүнчүлүк болсо алар шаарга кетишчү, бир ай окуп келишчү, кышы бою жана чоң көп каникул болгондо Бишкекке барып, Бишкекте жашап, ошол жерде курстарга барып окушчу. Көбүнчөсүндө андай мүмкүнчүлүк жок. Мен деле эч жака барып окуган эмесмин. Бирок өзүмдүн тажрыйбамды айтсам, мага интернет аркылуу даярданган жардам берген. Жана менин жакын курбум бар эле, экөөбүз отуруп алып, интернетте кандай тесттер бар, кайсыны кайрадан кайра чечип ошо тесттер менен иштеп, чогуу окуп, бири-бирибизге ошол түшүнгөн темаларды кайрадан айтып берип, же болбосо түшүндүрүп бергенде аракет кылганбыз да. Ошол нерсе жардам берсе керек деп ойлойм. ОРТга жалгыз эле даярданганда эмес, бир адам менен чогуу даярданып, түшүндүргөнү аракет кылсаң, бирөөгө бир нерсени айтып берсең, ар дайым башыңа көбүрөөк нерсе калат го. Ошол нерсе жардам берди болуш керек деп ойлойм. Жана экинчиден бул интернетти туура колдонуу. Бирок азыр ойлонуп көрсөм, ал убакытта интернеттеги болгон мүмкүнчүлүктөрдү кармай алган эмес экенмин. Жана азыр ойлонуп көрсөм, андан да көбүрөөк нерселерге жетсе мүмкүн болот экендиги. Токтолойлу бул нерсеге. ОРТ курстары такыр жок, баягы биз даярданып жаткан китептер жок, кызыл көк китептер. Обычно эле күнүмдүк жашоону алайлы. Күнүмдүк жашоонун ичинде эле мисалы ОРТга кантип даярдана алабыз? Мен ойлойм, биринчиси бул китеп окуш керек, анткени аналогия, окуу түшүнүү деген нерселер керек. Китепти окуганда деле бир эле стилистика, мисалы публистика стилди окубастан ал жака чыгармачылык стилди кошуш керек, адабияттарды ар кандай илимий стилдерди окуш керек жана башка нерселер. Мен ошентип ойлойм, типа ОРТга даярданыш үчүн эмне кылуу керек. Экинчисинде бул логикалык оюндарды ойнош керек. Айрыкча байгындай оюндар бар го, мисалы какой-то таймер коюп коет, таймердин ичинде сен кайсы бир цифраларды тандашың керек, же болбосо ошол сыяктуу го. Бул баз иштеген жардам берсе керек мага. Менин оюмча ошондой оюндарды ойноо керек. Анан мектептеги билимдердин базалык бөлүгүн алып, анан ошолордун кайсы бир керектелүүчү нерселерин кайра кайталап, каникул учурларында ошол сыяктуу кылып даярданса болсо керек деп. Эмне кошо аласыз, кантип даярдансак болот ОРТга? ОРТ китептери жок, мындай шаблондун өзү жок эле. Биринчиден кайрадан айтып кеткениме, эртерээк даярдануу абдан маанилүү болот экен. Анткени 11-класстын башында гана даярданып баштаган убакыт жетишпеген сыяктуу да. Экинчиден аракет кылып, китептерди тапканга аракет кылса, бул жакшыраак болот болуш керек. Атайын даярданган китептер болот да, жаңы версиялары, мен билем, менде бар болчу, бирок ал 5 жыл мурун чыккан, актуалдуу эмес да. Азыр
ар бирибизде телефон бар. Телефон менен электрондук версия китептерди табуу абдан эле оңой. Андай жетпесе дагы китепченин баракчаларыма тартып жөнөт. Мен ошону окуп аракет кылып чечип даярдансам болот деген ойдо. Өзүмдүн тажрыйбамдан англис тилине даярданганда жана математикадан формулалар болот го, косинус, синус, ошону жаттарда мен эми айылда түшүк көп, жумуш көп. Окууга даярдандан сырткары сен көп нерсени үй чарба боюнча да бир нерлер жумуш көп жасайсың, туурабы? Ошондо мен мындай карточкаларды жазып алчу элем. Карточкада бир бетинде эмне жөнүндө болсо, экинчи бетинде формула, же болбосо англис тилинде бир нерселер, же болбосо тил боюнча аналогия же нерселер да. Ошону чөнтөккө алып жүрөсүң, алып чыгасың, жаттап кайрадан салып коесуң. Анан кайрадан эле баягы курбума айтып бересиң да, бири-бириңден жөн эле жүрүп эме кылып сурап турасың постоянно. И азыр эсиме келип кетти, үйдө бизде шкаф бар эле. Шкаф коридордо, андан постоянно ары бери басып жүрөсүң үйдө. Анан ошонун бетине 11 класста кезимде кагаздар чаптап койчу элем. Информация, формулалар, маанилүү нерселерди анан кетип баратып эле карап жаттап калчумун. Ошонун эффекти ушунчалык катуу болгон, мен гана эмес, менин сестренкаларым, сиңдилерим же болбосо ата-энем дагы постоянно өтүп жатып кээ бир нерселерди жаттап калган үйдө чапталып турган үчүнчү. Ушундай сыяктуу типс деп айтып коет го азыр. Ушундай сыяктуу нерселерди колдонсо болот. Логика, критикалык ой жүгүрдү же болбосо чыгармачылыгыңарды иштетип, оюңарга эмне келсе, кандай түрдө силерге оңоюраак болсо, информацияны жаттап, ошону колдонуп окуй берсеңиздер, даярдансаңыздар болот. Биз ОРТ берип жатканда өтө көп стресс болгон. Бизди абдан коркутушчу. Балким эркек балдарды мусор чогултуп иштеп каласың, ОРТны өтпөсөң деген коркунуч болсо, бизде айылда күйгө берес, айылда калып каласың деп коркутушчу. Чындап эле коркунучтуу болчу. Жок, калабай деген ойда. ОРТга өтө стресс болуп кирүү чындап эле ОРТ балыңарды азайтып коюшу мүмкүн да. Жана айтып кеткендей эле эске алчу нерсе, ОРТ өтпөй калсаңыздар деле, же балким ОРТнын пороговый балын өттүңүз, бирок андан нары жакшы бал албай калсаңыз деле, ушул менен эле иштеп, ушул менен эле мыкты нерселерге жетсе болот. Анан мындай мектептеги айрыкча бул жерде эч кимди жамандагым келбейт, бирок мектепте көпчүлүк учурда бизде мисалы айрым ошондой факттарды учураганда магачы пробный тест тапшырат болчу, сынамык тест деп коет. Анан сынамык тест тапшырып туруп, сынамык тест 100гө жетпесе, анда сен катышпайсың, сен мектептин рейтингин артка тартасың деп туруп окуучуну ОРТга катыштырбай койчу да. Ошондой фактылар дагы айылда көп катылат. Анткени алар окуучунун келечегине караганда, билбейм, көпчүлүк учур балким арасында мектептин рейтингин ойлогон учурлар болот да. Бир нерсени айткым келет, ОРТны тапшыруу бул ар бир адамдын өзүнүн укугу болуп эсептелет. Сиздер балким аз балл алып калам деген коркунучтар болсо дагы, ошондой учурлар болсо дагы, бардыңыздар ОРТ тапшырып, өзүңүздөрдү сынап, университетке тапшырганы укуктарыңыздар бар барыңыздардан. Ооба, ОРТны результаты гана тапшыруу үчүн эмес, ОРТнын процесс болот го. Процесс үчүн да тапшырган абдан маанилүү деп ойлойм. Анткени сиз айтып кеткендей эле өзүңүздөрдү сынайсыздар биринчиден, экинчиден билбейм, ушунчалык уникалдуу опыт болуп эсептелет ОРТ бергенче. Малика, көпчүлүк учурда бизде жалпы жаштар арасында мындай түшүнүк бар. Курстарга окубасаң, анда аз балл аласың деген сыяктуучу. Бул боюнча кандай ой айта аласыз? Сиз курстарда окудуңуз беле негизи? Жок, айылда негизи эле көбүнчө окуучуларда Бишкекке барып, 1 ай жашап, 2 ай жашап, курстарга акча төлөп окуп келүү мүмкүнчүлүк көбүндө жок, көбүнчөсүндө жок. Менде да кандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Үйдө ат башыда эле даярданганмын, жана
чындап айтканда Бишкекке барып даярданып келсең атайын жакшы балл алышың мүмкүн, ооба чындап. Бирок атайын даярданып келип 2 айлап окуп келгендер азыраак балл алып калган учурлар дагы болгон да. Бул универсальный показатель эмес, то что окуп келип гана курста жакшы балл алуу мүмкүн деген миф. Анткени менин балым, мактанбайм, мектеп боюнча 2-чи орунду алган, эң көп балл дегенче. Анан атайын барып 2 ай 1 ай окуп келгендер тилекке каршы анчалык балл ала албай калышкан да. Бул жерде ар кандай факторлор бар. Албетте кайрадан айтып кеткендей эле өтө стресс болуп жаман балл алып калышыңыздар мүмкүн. Атайын жакшы билсеңиздер дагы корккондуктан туура эмес жооп берип калып, же болбосо концентрация боло албай калып, жакшы балл албай калгандар болгон да. Бирок үй шартында эле да даярданса болот. Айрыкча азыр ар бирибизде телефон, интернет болгондуктан кийин жана телефон, интернеттеги ресурстарды туура колдонууну билгендиктен кийин үй шартында эле чындап жакшы даярданса болот. Эстесем өзүмдүн тажрыйбамда мен ОРТ-га даярдоо китептери болот го, СКМ же болбосо башка китептери. Мен 5 жыл мурун чыккан китеп боюнча даярданыптырмын, эстесемчи. Азыр ойлонсоң ал актуалдуу вопростор жок да ал жерде, актуалдуу информация жок. Телефондо болсо сиздер эң жаңы китептерди электрондук версиясын тапсаңыздар болот, эң жаңы информация жана тастыкталган информацияны туура издеп, медиа грамотностьти колдонуп туруп интернет аркылуу, телефон аркылуу эле табып даярданса болот азырчы. Ошол мүмкүнчүлүктү эгерде жакшы курстарга барып окуганга мүмкүнчүлүк жок болсо, ушуну колдонуп даярданса дагы болот. Ошол менен эле жакшы балдарды алса болот деп ишенем ортодо. Баягы сиз айтып атпайсызбы, маалыматтык ресурстарды туура колдоно билүү керек депчи. Анан азыр мынтип байкап карасаң, ташыргытсаң эле ОРТ курстун башына тийет. ОРТ курстар аябай көп. Интернетте деле, Инстаграмда деле чыга берет. 200-дөн ашык балл алыңыз, анан кыялдарыңызга жетиңиз. Албетте бунун баары маркетинг, визуализация, аффирмация жолу менен курстарды сатуу үчүн жасаган аракеттер болушу мүмкүн деп да ойлоп коем. Анан ошончолук көп маалыматтын арасынан сиздерге курстун программасын көрсөтпөсө, эмнени окуйсуздар, эмнени үйрөнөсүздөр, курс боюнча маалымат бербеген учурда, балким берген учурда деле кантип сапаттуу курсту тандап алуу керек, ошол боюнча сиз кылбайлыбы? Кантип ошончо курстардын арасынан, ошончо рекламанын арасынан сизге чындап эле пайдасын тийгизген курсту тандап алса болот? Өзүм курсу толугу менен окубагандыктан тажрыйбамды айта албайм, бирок мен оюмча биринчиден отзывдарды кароо керек. Ким барган, кандай ойлору бар, кандай окуу берилген. Экинчиден сертификация жөнүндө да, образовательный курстар точный информацияны билбейт экен, бирок жакшы курстар өзүнүн сертификациясы бар, окутууга мүмкүнчүлүк, окугуңуз бар деген. Анан үчүнчүдөн мугалимдердин сапаттуулугу десем болсо керек да. Анткени билем, жыл бою тажрыйбасы бар, жыл бою золотой сертификат алганын чыгарып, өзүнүн выпускниктеринин арасынан чыгарган курстар бар. Ошондойлорду издеп, качествосын, сапатын карап, сертификациясын карап, отзывдарды угуп, анан өзүңүздөр программаны карап, эмнени үйрөтөт экен, кандай темаларды үйрөтөт экен, подход кандай болот экен, индивидуалдуу эмеспи, группалык окуулар болобу, өзүңөргө примерлерди чечтиреби, же болбосо жөн эле мындай лекция катары айтып берип туруп кетип калабы, ошол нерсенин баарын карап, ошол нерсенин баарын анализдеп, анан сиз өзүңүздү дагы билүү керек го дейм да, өзүңүзгө кандай подход, кандай окутуу баарынан эффективдүү, Анткени кээ бирлери угуп туруп эле жатап калышы мүмкүн. Кээ бирлери өздөрү чечип, мугалим менен бирге бир отуруп кандан кийин анан жакшы билип, жакшы даярданышы мүмкүн. Курстарды тандоодо ошондой сапаттарын карап, анализдеп, ар бир тараптан карап чыгуу маанилүү го дейм да. Анткени азыр деле канча жыл болду мектепти бүткөнүмө, ОРТ жөнүндө мага реклама чыга берет Инстаграмданчы. ОРТга даярданыңыздар, өтөт 200 балл аласыздар, же болбосо золотой сертификат точно аласыздар деген сыяктуу.
албетте бул дайыма туура боло бербейт, албетте дайыма чындык эмес. Анализдеп критикалык ой жүгүртүүнү колдонуп туруп анан тандоого туура керек болот го дейм. Кымбат жана кымбаттуулугу жана сапаттуулугу бири-бирине равно эмес, не всегда. Да. Курс кымбат болсо эле демек ал сапаттуу эмес, балким ал жөн эле азыр маркетинг аябай күч алды го. Сиздер үчүн жеке консультация деп туруп, анан кийин 10 000 алып туруп, 10 000дин ичинен 3 000 сом курстун программасын алайык, а калган 7 000 сом калып эле консультацияга төлөйсүң да. Ооба, болушу мүмкүн. Чындап бааны гана карабастан көптөгөн факторлорду анализдеп анан тандоо керек. Анан отзывдар боюнча делечи, азыркы учурда Инстаграм отзывдарды чыгарат го. Биздин ийгиликтүү бүтүрүүчүбүз, анан ал адам туруп сүйлөп берет, аябай мыкты окуу жай, анан келиңиздер тандаңыздар депчи, бирок отзывдарды деле мен аябай кылдат караңыздарды суранам да. Мисалы, эгерде комментарийге отзыв жата турган болсо, ал реалдуу болушу мүмкүн. Анан атайын жакшынакай камеранын алдына отургузуп, кандай курс сизге жактуу деген учурдачы, мисалы мен бир окуу жай ошентсе мен сонун экен деп айтам да. Ошогочу мүмкүн болушунча реалдуу анонимдүү отзывдарды окусаңыздар, ал жакта эмне жазылса ошого карап тандасаңыздар жакшы болмок. Анткени видеого тартылган курстар баары бир 50% реалдуу болушу мүмкүн, а так жок. Ооба, чындык. Инстаграм баракчадагы комментарийлерди караңыздар. Балким Тугисте же башка жерде отзывдарды калтырышат го, ошол жердеги ой пикирлерди караңыздар. Эми мындай нерсе бар го. Опрос кылса болот. TikToктон бул курс кандай экен, сизге жактыбы? Ооба, туура. Балким тааныштарыңыздардан же таанышыңыздын тааныштарынан бирөө барып көргөн, анан өзүнүн ой пикирин айтып бөлүшө алат да. Да. Программасын деле айткым келди, типа программа канчанчы жылы түзүлгөн, ошону кароо керек. Анткени кээ бир окуу методикалык китептер бар, аларды карасаң 2002 жылда турат. Ооба, абдан 2002 жыл коерду кайсы, азыр коерду кайсы. 2002 жылы такыр смартфон жок болчу мисалы. Ооба, даже коерду качанчы, мен калп айтам 2002 эмес. Эми ошол узак мурунку китептер да, бирок ОРТга качан түзүлгөн билбейм мен. Балким 3 жыл мурунку китептер деле азыркы ОРТга так келбеши мүмкүн да. Информация, заданиялардын түрлөрү абдан жыл сайын өзгөрөт, ошондуктан учур чакта болгондой ошол жердеги жаңы версиясын кармап калуу абдан маанилүү. Да. Азыркы учурда онлайн курстар да актуалдуу болуп атат. Онлайн курстарда кантип керек? Чындап эле, ооба, бул бирок ыңгайлуу мындай. Мен онлайн курста көбүнчө онлайн курста окуйм да. Үйүңдө отуруп алып эле аны токтотуп коюп, толук түшүнүп алып, анан кайра дальше улантып көрсөм. Ооба, региондордуктарга атай в особенности да, айылдан шаарга келип бирөөнүн үйүнө жатып, же болбосо батир тагып, аны аренда кылып анан курстарга баруу, бул абдан көп расходтор, Туугандарың жаман көрүп ийши. Ооба, эми бул дайыма кыйын да. Өзүңдүн мектебиңди да таштап кете албайсың, же болбосо атайын суранып бирдеме кылып, махинацияларды кылып анан бир айга кетип калып абдан кыйын. Ошондуктан үйдө отуруп эле азыр онлайн курстарды өтүү мүмкүнчүлүгү бар, бирок бул жерде эле кайрадан грамотно, медиа грамотно тандап, туура нерсени билип, анан окуу керек да. Бирөөнү көрүп калып эле мына силерге золотой беребиз десе эле ишинип туруп кирип кетишти эмес. Критикалык ой жүгүртүүнү күйгүзүп, иштетип, ойлонуп анан тандап окуш керек. Анан мен өзүмдүн бул жеке тажрыйбам, предметтик тесттер бар го. Предметтик тесттерге бул Казакстандын же Россиянын ЭГЭ боюнча тесттер бар го. Ошого даярдаган атайын видео курстар бар. Толтура акысыз интернетте. Ошого карап даярданса, ошол аябай жакшы, көбүрөөк билим берет экен. Анткени биздин предметтик тест менен ЭГЭ ошолордун суроолору окшош сыяктуу. Ошол программа менен эле. Балким билсем, жакшыраак даярданып, жакшыраак балл алмакмын. Менде бир суроо жаралып жатат да, көпчүлүк учурда балким ОРТдан өзүң каалагандай балл албай калган учурда, же болбосо ОРТ тапшырып, анан кайсы бир университетке тапшырып, анан ал университеттен сен күткөн жоопту ала албай калып, анан кийин ал сертификатты көтөрүп кайра башка университетке тапшыра албай, ушундай болот го көпчүлүк учурда. Айрым учурда турлардан кечигип калып, же болбосо ОРТдан уктап калып, ошондой учурларда
экинчи мүмкүнчүлүк барбы? ОРТдан башка жаштар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ошол боюнча сурайын дегем. Ооба, бул жерде негизи мен эки жол бар да. Эки жол кантип андан ары ишиңиздерди алып кетесиздер, кандай окуп аласыздар, же жашооңуз менен эмне болот. Биринчиден gap year деген термин бар. Бул сабак окууну мектепти бүткөндөн кийин бир жыл эч жерге тапшырбай өзүңүз үчүн кандай бир жерде иштейсиз, тажрыйба аласыз, балким иштебегенге мүмкүнчүлүк болсо иштебей жөн эле жашоону көрүп, өмүр жашоону көрүп, эмне каалап жатканыңызды билип туруп, андан кийин эмдиги жылы тапшырсаңыз, же болбосо ОРТга бир жылды жалгыз гана ОРТга даярданып, же болбосо чет өлкөгө мектепти бүтүп, анан 11-ди бүтүп алып туруп, эми ОРТга даярданайын деп китеп тачып, бир жыл ОРТга даярданып gap year учурунда кесибин тандап, балким иштеп көрүп, башка практикаларды өтүп. Ооба. Анан негизи көптөгөн мамлекеттерде, өнүкпөгөн деле балким мамлекеттерде бул термин, бул практика абдан көп колдонулат. Анткени ар дайым көбүнчө студенттер кошулушса керек, мектепти бүткөндөн кийин эле эмнеге тапшырасың, кайсы жерде окуйсуң, эмне кылган жатасың деп суроолор берип баштайт да 10-11 класста. Анан сен болсо элестеткиле 15-16 жаштасың, жашооң менен эмне кылышты билбейсиң, эмнени каалап жатканыңды деле билбейсиң көбүнчө. Анан юрист болсомбу, экономист болсомбу деген ойлонуп каласың. Журналистика вроде бы кызык угулуп жатат, ошол жерге тапшырам. Анан 4 жыл окуп бүттүң, андан кийин түшүнөсүң, журналистика меники эмес экен, же болбосо экономика меники эмес экен. Бул жерде мен бактысызмын, мен муну каалабайм такыр. Вообще-то мен актерлукка тапшыргым келген болчу. Эми түшүнүп жатам деген ой. Негизи 9-дан баштап 11ге чейин кесибиңди 100 жыл алмаштырасың го. Мугалим болосуң, архитектор, повар, юрист, бар болуп чыгасың го тим эле. Мен медик болом деп ойлончумун, бирок азыр эстесем уже. Чындап эле gap year бул абдан сонун практика. Өзүңүздөрдү түшүнүш үчүн профориентация деген нерсе, билип көрүп, ар башка жерде подработка, стажировка кылып, эмне мага жагат экен. Анткени реалдуу мир мектептен чыккандан кийин абдан башкача сезилет. Анан сразу эле университетке өтүп кетүү дайыма туура нерсе эмес да. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп, ОРТга кайрадан даярданып туруп, андан кийин окусаңыздар, бул чындап эле жакшы. Балким муну ата-энеңиздер же болбосо улуу адамдар поддерживать этиши мүмкүн да. Анткени сен бир жылды жөн эле коротосуңбу, эмне кыласың деп мага деле айтышкан. Мен ойлонгонмун gap year алсамбы деп. Анан бул жерде санап туруп эле сравнивать этиш керек да. Каалабаган жерде колдонулбаган дипломду алыш үчүн 4 жыл короткон жакшыбы, же болбосо 1 жыл өзүңүздөрдү түшүнүш үчүн даярданып туруп, андан кийин туура нерсени кылуу. Кайсынысы жакшыраак, Вот. Бул биринчи жол. Экинчи жол болсо ОРТ пороговыйдан өтүп эле, же болбосо өтпөй калса дагы жашооңуздар бүтүп калбайт. Айылда калып калуу, же болбосо мигранттык болуп Россияга кетип калуу керек эмес. Босого балды айтып жататпаса. Анткени орусчасын көбүнчө босого бал деп көнүп калган да. Босого бал, парагов. Типа 110дон жогору. Вот, ал өмүрүңөрдүн аягы эмес. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Көптөгөн кыйындаган университеттердин өзүнүн внутренние жеке тесттери болот. Сен главный ордун пороговый болсо эле, андан ары өзүнүн тестин берип туруп жакшы мүмкүнчүлүк алыш мүмкүн. Же болбосо мен NJ'ди бүттүм деме. Бул Жаштар Муун академиясы Аутсандын астында. Ал жерге бир жыл сен англис тилин жана кыргыз тилин, англис тилин жана математиканы үйрөнүп, Аутсан өзүнө даярданып, же болбосо башка университеттерге даярданганга мүмкүнчүлүк, ушундай сыяктуу мүмкүнчүлүктөр чындап эле көп. Анан азыр телефон аркылуу ушундай нерсени билгенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Анткени мен окуган кезде эстесем,
эже тууралуу мен тааныш эжеден билип калдым. Айылдык эже келип мен ушул жерде окуп анан Агутсага өттүм деп айтып берди. Ошондон билип, ошол эже менен сүйлөшүп, ошол тууралуу кантип тапшырыш экендигин гана билдим да. Аны болсо азыр таанышыңыздар жок болсо, уялып адамдарды билбесеңиздер деле телефон аркылуу көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү үйрөнсөңүздөр, билсеңиздер болот. Жада калса чет өлкөдөгү окуулар жөнүндө үйрөнүп, ошол жерге сразу эле тапшырып кетсе болот да. Бирок бул жерде маанилүү нерсе, азыр интернеттеги бизнестер өтө өнүгүп атпайбы? Бизнесте силерди за границага кетиребиз, же болбосо бул жерге өткөнгө жардам беребиз деген программалар бар, акча төлөйсүң, анан сага анкетаны толтуруп бир жерге өткөрүп бергенге жардам берет. Бул жерде дагы грамотно билип, анализдеп, анан тандап келиш керек да бул нерсеге. Критикалык ой жүгүртүш керек. Ооба, бул абдан маанилүү. Акчаны коротуп алышыңыздар мүмкүн. Ал жерде мошенник деген нерселер бар интернетте, көп билесиздер. Ал тургай мен бул нерсени айткым келип атат. Ал тургай Европада окууну мисалы, Европанын кайсы бир Германияда окууну каалайсыңбы деген атайын сервистерди карайлы. Германияда окууну каалайсыңбы дегенде тактап сураа керек ал жакта. Чындап эле университетке тапшырасыңбы? Анткени көпчүлүк ошол сыяктуу айрымдары балким бир айлык алмашуу программасын жөнөтүп коюшу мүмкүн да. Типа оку десе эле, Германияда оку десе эле, бул оку десе эле бул ар кандай окуунун түрлөрү дейм, алмашуу программасы деп коет, бир ай барып окуп келесиздер. Университет бар, колледж бар, атайын жөнөкөй мектептер бар, ар кандай багыттарда окуганчы, реально университетке тапшырасыздар, диплом алына ошондогу тактап сурап анан тапшырууга сунуштайм. Анткени Германияда оку деп коюп туруп ал толтура программаларды, алмашуу программаларды өткөрүп салат дагы. Анан болду, Германиядагы оку деп коюшат. Көп акча коротуп келесиңер. Ооба, бул жерде азыркы ОРТга даярданып жаткан жаштар үчүн айтып кетчү нерсе, сиздерде колуңуздарда чындап эле сонун мүмкүнчүлүк бар, кадимки эле телефон. Эң маанилүүсү ошо телефонду туура колдонуп, Google'ды дагы туура колдонууну көбүнчөбүз биле бербейбиз. Туура суроо берүү жөнүндө варианттардын арасынан туура жана чын вариантын тандап чыгуу, анализдеп туруп чыгарып алуу, ошол нерсени билсеңиздер, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү таба аласыздар өзүңүздөр үчүн. Университеттин официалдуу баракчаларына катталыңыздар. Программанын официалдуу баракчаларын издеңиздер. Кандайдыр бир ошондой сервистер болсо, мектепке, университетке тапшыруу жардам берүүчү сервистерде, ошол жерде дагы сертифицированныйларын караңыздар. Как минимум. Бул болсо изилдеп көрүп деле өзү деле тапшырса болот го. Ооба. Алар болгон үчүн гана жардам берип, шаг по шагам эле көрсөтүп койгон сервистерде. Это не обязательно. Ошол тил үйрөнүп туруп, жакшылап изилдеп туруп программаны изилдесеңиздер, ал өз жооптор өзү эле чыгат, кантип тапшырыш керек. Ал сервиске натыйжага бат жетүү болот просто. Балким, бирок өзүңүз деле акча короткуң келбейт десеңиздер, ошону үйрөнүп туруп тапшырсаңыздар болот. Өзүңүз эле тапсаңыздар болот да. Главное, ошол потребляемая информация деп коет го, табып интернет тармактарында тапкан информацияны туура алып, туура анализдеп, анан колдонуу эң маанилүүсү болот. Анткени мүмкүнчүлүктөр көп, чындап эле. Агутсанын өзүнө эле бекер айылдан чыгып эле окуп калыш үчүн 5-6 мүмкүнчүлүк бар. Башка мамлекеттерде бесплатно өтүү дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Венгрия, Италия, Корея бар, Япония бар, Америка бар, Кытай бар, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Стипендиальный программалар деп коет, стипендиальный программаларды тапса болот. Ал жерде көптөгөн стипендиялык орундар бар. Стипендиялык программа дегенге кеңири токтоло кетейин. Стипендиялык программа деген бул мисалы Корея деле, Кореянын өкмөтү сиздердин чет өлкөдөгү студенттерди окутуу үчүн, аларга өзүнүн культурасын, маданиятын үйрөтүү үчүн атайын акча бөлүп берет. Сиздер ошол Кореянын акчасына барып, ал жактан окуп келесиздер. Болгону ал жакка сиздердин мотивацияңыздар, анан билимиңиздер каралат. Эгерде сиздер экзаменден өтө турган болсоңуздар, Корея сиздердин окууңуздарды толук түрдө каржылап, анан сиздер ал университетке барып окуп, анан ал жакта алган тажрыйбаңыздарды өзүңүздөрдүн өлкөңүздөргө келип, анан ошол практика менен
иштей аласыздар. Стипендиялык программа бул жалпысынан ошол. Ооба, айтып кетчү нерсе айылдык болгон үчүн эле же болбосо жок мен шаарда окуган жокмун да, жок мен монча нерседе катышкан жокмун да, мен кантип жок өтө албайм деп өзүңүздөргө жолдордун баарын, эшиктердин баарын жаап салуу керек эмес. Анткени мен тааныштарым бар. Менин айылдан эле, андан кичигирээк айылдардан деле шаар четинде көп жүрбөй, шаардын ичинде көп жүрбөй, же болбосо өтө эле курстарга барбай эле өзү табып, өзү чет өлкөгө же болбосо топ деген университеттерге өтүп кеткен мүмкүнчүлүктөр, кейстер болгон. Ошондуктан эсте алып кетчү нерсе мындай: мектепти бүткөндөн кийин, университетти бүткөндөн кийин дагы чындап өзүм түшүнгөн нерсе бул отказ алган жакшыраак тапшырбай койгон ордуна да. Отказ сейчас я соберусь. Жалпысынан эгерде чет өлкөгө тапшырып жатканда айрыкча ошол сиздер ага кайрадан тапшыра бериңиздер, тажрыйба ала бересиздер, анан бир күнү болбосун бир күн өтөсүздөр. Ошондо алар жок сен өтпөдүң деп койгон, жакшыраак тапшырбай коюп анан эч нерсени билбей жүрө бергенге караганда. Отказ деген эле. Отказ билбейм мен аны. Отказ деп орусча колдоно берейинби? Отказ деп колдоно бериңиз. Маанилүү нерсе эч жерге тапшырбай, эч нерсе кылбай койгондун ордуна 100 жерге тапшырып, 99 жерден отказ алып, бир жерден ооба деген жооп алган жакшыраак. Туурабы? Анткени эч жерге жок мен кантип эле мен ушул айылда өсүп туруп эле же болбосо ОРТдан мынча балл алып эле бир жерге өтүп кете алам деген өзүңүздөргө мүмкүнчүлүктөрдү жаап, эшиктерди жаап салуу керек эмес да. Канча жерден отказ болсо дагы бир жерден ооба деген жооп келиши мүмкүн. Бир жерден келген ооба деген жооп сиздер эчтеке кылбай койгон варианттарда салыштырмалуу уже намного лучше, жакшыраак мүмкүнчүлүк болот да. Ошондуктан аракет кылыңыздар, тапшырыңыздар, коркпоңуздар. Отказ деген дагы жакшы нерсе. Бул тажрыйба. ОРТ жашооңуздарды чечпейт. ОРТ бул жөн гана сиздерди университетте кандай окуйт экен деп сынаган эле тест. Ооба. Андан өтпөй калсаңыздар жашоо токтобойт. Анан дагы баса азыркы 2022 жылдан баштап ОРТ тестти 2 жолу тапшырса болот. Бир жылдын ичиндеби? Жайында тапшырасың, анан кышында бир жолу тапшырасың, анан университетке деле 2 жолу тапшырасың. Күзүндө бир тапшырасың, анан кышында бир тапшырасың. 2 жолу кирсең болот. Чындап билбептирмин. Жайында өтпөсөңүздөр, анда көтүңүздөр кышта тапшырасыздар, кышында өтпөсөңүздөр бир аз көтүрүп жайда тапшырасыздар. Маанилүү нерсе айтып кетчү. ОРТны экинчи жолу тапшыруу уят эмес. Чындап эле. Анткени мен мектепте сенден эртерээк бүтүп кеткен старшийлар болот го, алар сенин көзүңө дайыма мындай кыйын, ушунчалык умный сезилет. Анан биз ОРТ тапшырып жаткан кезде менин эсимде бар, менден 1 жыл мурун ОРТ тапшырып кеткен эже келип биз менен кайра кошо тапшырганда, анан ар бири ошондо мындай ушакташкан: кайра эмнеге келди болду экен, мурун ОРТсы өтпөй калганбы, эмне болгон депчи. Азыр мен ошол окуяны эстесем, ошол эже чындап эле туура кылыптыр. Анткени биринчи жылы тапшырды, өтпөдү билбейм. Балким тандаган университети жакпай калды, факультети жакпай калды, же болбосо жок мен муну каалабайт экенмин деген түшүнүп туруп, даярданып туруп кайра ОРТ тапшырганы келди да. Ошол мүмкүнчүлүк чындап эле туура чечим болот. Анткени жашооңуздарды өзүңүздөр чечесиздер да, эмне каалайсыздар, кандай жашайсыздар да. Элдер сүйлөй берет. Хотя бы ОРТ тапшырган элдин сөзүн укпаңыздар. Ооба, ОРТны экинчи жолу тапшыруу такыр эле уят эмес. Кайрадан чечим кылдыңыздар, бирок ал туура эмес чечим экениңиздерди сездиңиздер, анан кайрадан бир нерсеге келдиңиздер, бул дагы туура. Бул сиздин жашооңуздар, сиздин чечимиңиздер, жана сиз бактылуу болгонго укугуңуз бар. Мугалимдер эмне десе дагы убакты жаап туруп, анан сонун мен тапшырам деп туруп ОРТ тапшырыңыздар. Жашоодон алынган практика. Ооба, уят деген нерсени көпчүлүк учурда игнорить этип салсаң, типа кабыл албай койсоң, анда жашооңдо толтура өзгөрүүлөр болот, толтура ийгиликтерге жетесиң.
чында коркпош керек да. Эл эмнеди же болбосо булар мынтсе эмне кылам, элдер мени карап баштаса эмне кылам, же болбосо ой жок мен уялып жатпаймынбы деген нерселер бул көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү, көптөгөн эшиктерди жаап коет сиздерге. Аны ойлобостон, коркпостон, отказ алсам деле боло берет деген ой менен тапшырсаңыздар, жашоодо көп нерсеге жетесиздер. Жана ОРТны сен тапшырдың, андан кийин аны эстебейсиң деле. Ушунчалык жашоомду өзгөртүп деген нерсе чыкпайт да. Университетте андан соң белектер күтүп жатат сиздерди. Секс лекциялар кандай толтура. Жашоо башталып гана жатат. Анан Малика мен баса дагы айта кетүүчү нерсе, азыркы учурда ChatGPT деген атайын жаңы техника чыккан. Бул ОРТга даярданууну канчалык деңгээлде өзгөртө алат? Негизинен эле ОРТга даярдануу үчүн кандай атайын инновациялык технологияларды колдонсо болот? Ар бир нерсенин эми туура жана туура эмес колдонуу деген нерсе бар. ОРТ эгерде такталган суроолорду берсең, дайыма эле туура жоопту сага бере бербейт. Ошону билиш керек. Бул башка адам эмес, бул башка сверхразум эмес, бул компьютер. Ооба, бул жөн гана ChatGPT. Компьютер ал дагы туура жоопторду бере бербейт. Албетте, ошо боюнча айтайын дегенде, биз жакында эле изилдөө жүргүзгөнбүз да. Анан Кыргызстандагы топ 5 жазуучуну бериңиз десек, ал Чыңгыз Айтматов, анан Надира Айтматова деп толтура сындарды берип жатпайбы? Алар такыр жашоодо жок да, Чыңгыз Айтматовдон тышкары толтура адамдарды берди да. Таң алып койду. Акайса ChatGPT чындап эле ChatGPT берген маалыматтардын баары туура эмес. Айрыкча Кыргызстан тууралуу маалымат берсе. Ооба, кыргыз тилинде колдонгондо тастыкталган кыргызча маалыматтар анча жок. Анан ChatGPT интернеттеги маалыматтарды алып туруп, анан ошону башкача формада жасап туруп эле берет да. Ооба, ChatGPT сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо болот. Алар көптөгөн жерлерге жол ачат, же болбосо көптөгөн нерсени үйрөнсө болот. Анан албетте биз технология убагында жашайбыз. Муну билбесек, биз артта калып калышыбыз мүмкүн да. Балким келе жаткан будущеде баарыбыз ушундай сыяктуу AI основана на AI. Как это будет? Да, бул жерде деле мүмкүн бошунча медиа сабаттуулук керек да, анткени интернет ресурстарды деле карап жатканда алардын сапатына карап, анан маалымат берилип жаткан источникке карап, бул кайсыл жактан келип жатат, ошол сыяктуу. Мектепте же болбосо университетте эссе жазсаңыздар, ChatGPT-ни колдонсоңуздар дагы аны туура колдонгула, кармалгыла. ChatGPT-ни деле азыр билип калса болот, кайра текстти жөнөттү. ChatGPT-ге буну сен жаздыңбы десе, ооба мен жазгам деп айтып берет. Малика, фастфудду жакшы көрөсүзбү? Фастфудтарды. Ооба. Фастфудтарды жегенде эмне болот? Салмак кошосуң негизинен. Салмак кошосуңуз здоровье, денсаулыгың бузулат, албетте. Ошол сыяктуу бир термин бар экен да, бул маалыматтык фастфуд. Маалыматтык фастфуд дегенде бул сен кайсы бир маалыматты бат-бат ала берсең, жеңил маалыматтарды, мисалы же бирөө даярдап берген маалыматтарды ошол эле ChatGPT бизге жөнөткөн даяр текстте ошолорду ала берсең, анда сен бул жакта турган аябай илимий эмгектерди, чоң көлөмдөгү тексттерди ала албай калат экенсиң. Анткени эми оңой маалыматтарды алганды көргөн, анан сен оор маалыматтарды алганды көрбөй калат экенсиң да. Анан ошондо мындай суроо туулат. Чын эле ChatGPT-ни дайыма эле колдоно берүү бул тескерисинче ОРТдан көп балл алууга тоскоол болбойбу? ChatGPT-ни көп колдонгондо силер же болбосо Instagram, TikTok'то развлекательный материалдарды көп колдонгондо сиздер медиа грамотность деген нерсени жоготуп кетишиңиздер мүмкүн. Медиа грамотность бул ошол эле чоң информацияны интернеттеги маалыматтарды анализдеп, туура кабыл алып, текшерип, же болбосо чайнап жутуп, ооба. Ошол нерсени чындап жоготуп алабыз да. Анткени менде болгон мурун бир TikTok'ты көрүп калдың, болбосо бир информацияны көрүп калдың, ал бат информация да менге сакталып калат, бат. Анан ошол нерсеге ишенип каласың. Ошол нерсе туура экен деп каласың да. Ал туура деле эмес болушу мүмкүн. Анткени Instagram'да, TikTok'то, интернетте чыгып аткан нерсенин баары эле туура эмес, Аны ар дайым текшеришибиз керек, аны ар дайым анализдешибиз керек, ар дайым
чындыкпы туурабы деп карап критикалык ой жүгүртүүнү колдонуу, андан кийин ушул нерсе туура турбайбы же болбосо мындай результат турбайбы деп ошол нерсеге келиш керек. Буга чейин айтып кеткен нерсенин баарын топтоп бир сүйлөм менен айтсак, ушул интернеттеги информацияны анализдөө, туура информацияны табуу, баардык нерсени текшерип чыгуу, 2-3 жолу болсо дагы текшерип маалыматты, өзүбүздүн ой пикирибизди, критикалык ой жүгүртүүбүздү кошуп анализдеп баардык нерсеге ишенбөө, бул мунун баары медиа сабаттуулук деп аталат. Жана медиа сабаттуулук бул чындап эле эң маанилүү нерсе. Анткени медиа сабаттуулук жок болсо биз пропагандага кабыл болушубуз мүмкүн. Бирок пропаганданы ойлобосок дагы биз акча жоготушубуз мүмкүн. Мошенниктер деген нерсе бар, көп туура эмес информация бар. Жана интернет, телефон сонун мүмкүнчүлүк болгону менен ушул медиа сабаттуулукту колдонбосок көп нерсени жоготуп алышыбыз мүмкүн. Аны туура нерсени алуунун ордуна көп нерсени жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан медиа сабаттуулукту издеп, медиа сабаттуу болушубуз керек. Аябай сонун маек болду. Маликабизге чоң рахмат. Достор, чындап эле жалпы республикалык тестилөө болобу, айторчу яныгы жашооңуздарда сиздерге берилип жаткан маалыматтарды талдап, аны өзүңүздөргө сиңирүү жана маалыматтарды башкага жеткирип берүү бул аябай актуалдуу жөндөмдөрдүн бири болуп саналат. Ошондуктан дагы Үчеки долбоору бул подкасттар жыйнагын жана ошондой эле башка маалыматтарды берүү менен ар дайым иштеп келебиз. Ушуну менен биз бүгүнкү подкастты жыйынтыктайбыз. Алдыда сиздерге пайдалуу студенттик жашоо боюнча маалыматтар боюнча жана ошко толтура пайдалуу мүмкүнчүлүктөр боюнча маалыматтардын жыйнагын камтыган подкасттар жыйнагы болот. Сиздер менен Үчекит болду. Көрүп, билип, такта.